Саламатсыздарбы, ынтымақтың түз эфирин Хабарлар программасы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Баткен облусунун Кызылкия шаарында мыйзамсыз иштеп жаткан кумаркана аныкталганын финансы полициясы билдирди. Маалыматка ылайык, кумаркананын ээси аны интернет түйүнүн пайдалануу менен иштетип келген. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкектеги спорт ордосунун бет маңдайындагы кафелердин бирине бомба коюлган деген маалымат жалган болуп чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бомба тууралуу аты белгисиз адам кече 20:30да телефон чалган. Министрликтин кинологтору имарат ичин текшерип чыгышып, эч нерсе табышкан эмес. Андан соң Тоголук Молдо көчөсүнөн Чүйдөн Фрунзе көчөсүнө чейинки милициянын тосмосу алынып салынды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр 43 кызмат көрсөтүү тармагы боюнча биргелешип иш алып барышат. Бул тууралуу Азаттыкка Евразия экономикалык комиссиясынын мүчөсү Данил Ибраев билдирди. Соода сатык, курулуш, архитектура, оңдоп түзөө, инженердик жана башка тармактарда кызматташууга Кыргызстан 16 октябрдан тарта толук кошулат. Ушул тармактар алкагында биримдик ичиндеги каалаган өлкөлөрдө катталып, каалаган өлкөдө ишмердик жүргүзүүгө болот. Ал эми салыктар ишкер иштеген өлкөнүн эрежеси менен төлөнөт. Оштун Партсез көчөсүндөгү эски жатакананын ордуна жаңы үй салдырган жашоочулар куруп берген компанияга нааразы. Алар туракты курган ишкер үй акысын белгиленген мөөнөткө чейин төлөгөндөрдү чыгарам деп жатканын айтып даттанышат. Мындагы жатакананын ордуна 43 бүлөгө батир берүү келишими менен курулгандан соң мөөнөтүн узартпай үйдү бошотосуңар деген туура эмес деп айтышат. Ал эми туракты тургузган компания акыны төлөө убакты тургундар менен кошо макулдашылганын, жыл соңуна чейин карызынан кутулбагандар батирди берүүгө аргасыз экенин айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалы. Ош шаарынын Партсез көчөсүндөгү 2 кабаттуу жатакана авариялык абалга кептелип, 2012 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги жашоого мүмкүн эмес деген кортунду чыгарган. Жашоочулар жергиликтүү бийликке кайрылганда, Ош мэриясы үй курууга ички инвестор таап берет. Ишкер менен жашоочулар келишим түзөт. Макулдашууга ылайык ички инвестор үйдү жатакананын ордуна куруп, андагы тургундарга батир бериши керек. Жашоочу мурдагы батиринен ашкан чарчы метр аянтын $400 2,5 жылда кутулушу керек. Социалдык шарттуу оорлорго 3 жыл мөөнөт каралган. Договорду биз башында түзгөндө биз өзү негизи алдануу жол менен түзүп алганбыз да. Биз түшүнбөчүлүк болуп калган бул жердечи. Түшүнбөй түзүп алыптырбыз. Биз ошондо биз айттык. Кыргызча договор түзүп бергиле. Биз орусча биздин жителдер көбү түшүнбөйт десек болуптур. Кийин бир адамга дом коңургарга кыргызча кылып түзүп беребиз деп туруп орусча договор түзгөн. Биздин даже жителдер окубай туруп кол койгондор бар. Жатаканадагы 43 үй бүлө жаңы үйдөн батир алган болсо, анын жарымы үй акысын төлөп элек. Көпчүлүгү 20% гана төккөн. Арасында такыр акча бере электери да бар. А белгиленген убакыт ушул жылдын декабрь айында бүтөт. 3 жылга алгандардык болсо кийинки жылдын июнь айында. Жашоочулар кыска убакыт ичинде төлөө акылга сыйбаган иш деп кабатыр. Буга кошо келишимде көрсөтүлгөн курс боюнча эмес, азыркысы боюнча бересиңер деп кыйнап жатканын айтып даттанышат. Азыркы доллар менен төлөйсүңөр деп атат, ошо кыстоо алып. Төлөйсүңөр, төлөбөй турган болсоңор үйүңөрдү бошоп чыгып бергиле, алыңардын жетишинче кааласаңар сатып туруп, башка жактан үй алып чыгып кеткиле деп атат. Мен ошо общежитие алмаштырам, болуптур, үйдү сага подарка кылам. Мага бир комната общежитие алып бер да, ремонтун какшты кылып бересиң. Болуптур, мен чыгып кетейин. Мен жаным кыйналып атат, ооруп атам десем, болуптур, кылып берем деген, ол лабизине ham турбады. Үйдү бускандан кийин 1,5 жыл квартирада жашадык. Алдыбыз 6.000, 7.000, 10.000 чейин төлөп квартирада жашап жүрдүк. Андан кийин анан үйүңөрдү алгыла, уже үй салынып бүттү. Эми анан ошондо эми баардыгыбыз кредит алдык, айлабыз кетип. Кредит алып ремонт кылдык ишин. Эми биздин акыркы эмебиз ошо сотко берип, ошо сот бир постановление чыгарып, бул жылыбызды узартып бере бекен, жардам бере бекен деген ниет менен берип атабыз биз. Ошол гана биздин эмебиз. Андан башка биздин эч кандай немебиз жок. Толку жыл узартып берсин гана деген нерсебиз ошо. Башка эч бир мындай эмебиздер жок биз. Ал эми үйдү салган курулуш компания 300 адам 3 жылдан бери айлык акыларын ала электигин билдирет. Ошондуктан 15 декабрга чейин калган 28 миллион сомду төлөө талабы коюлуп жатат. Курулуш компаниянын жетектөөчү адиси Мамасали Козуевдин айтымында тургундарга жеңилдик үчүн 1 чарчы метрин $300 арзандатып да берген. Бирок жашоочулар батир акыларын төлөй албай келишүүдө. Ал кошумчалагандай акы доллар менен гана эсептелмей болгон. Курстун жогорулап түшүшү боюнча сөз болгон эмес. Социалдык шарттын өздөрү мурун башында ойлош керек болчу. Биз социалдык шарттарга карап
туруп дегенбиз, кээ бирине офисте алып берели дедик биз. Кээ биринен возможность болсо ушул настоящий сатып чыгып кеткиле дедик. Десек, бирөөбүз да чыкпайбыз, биз квадрат метринде договорчубуз дагы төлөйбүз деп туруп чыккан. Бир добуштан кол коюп беришкен алар. Чогулуш болуп протоколный да немелер бар экен. Мэрияга да барышкан булар. Мэрия токтомчу алып берген ошол жердеги аварийный офистардын ордуна көп кабаттуу үй курулсун деп. Козуев кошумчалагандай, белгиленген мөөнөткө чейин акыны төлөй албаган жашоочуларга мурдагы батириндеги чарчы метр аянты боюнча акча төлөнөт. Белгилей кетсек, сөз болуп жаткан 10 кабаттуу үй ушул жылдын февраль айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Анда жалпысынан 180 батир бар. Назгуль Ахунова, Зайыр Абдикеримов, Ынтымак. Кыргызстанда электрондук виза системасын киргизүү зарылдыгы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин жетекчилиги алдында өткөн жыйында айтылды. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча иш-чара Кыргызстандагы тышкы миграция эсебинин бирдиктүү системасын киргизүү маселесине арналды. Жыйында чет элдик жарандарга Кыргызстанга кирүүсү үчүн виза алуусун жеңилдетүү максатында электрондук виза системасын киргизүүнү тездетүү зарылдыгы белгиленди. Электрондук виза системасы мамлекеттин туристтик имиджине да оң таасирин тийгизет. Мындан тышкары тышкы миграция процесстерин жакшыртуу, жарандыгы жок чет элдиктердин Кыргызстанга кирүүсүн жана республиканын аймагында эркин жүрүүсүн жеңилдетүү жана мекемелердин маалымат алмашуусун автоматташтырууга багытталган деп айтылат билдирүүдө. Жыйындын жүрүшүндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эл аралык маршрут боюнча туристтик топтор аркылуу чек арадан өтүү жана жалпы пайдалануудагы жолдорду колдонуу тартибин жөнгө салуу маселеси талкууланды. Орусияда Art Dog Fest документтүү кино фестивалинин 2015 жылдагы конкурстук программасына кыргызстандык Чыңгыз Нарыновдун Темир Нан аттуу фильми тандалып алынды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Фестиваль ушул жылдын 8-16 декабрында Москвада өтөт. Уюштуруучулар ага 25 миңден ашык көрүүчү келет деп күтүп жатышат. Art Dog Fest автордук документалдуу фильмдердин фестивали. Бардык жанрдагы жана багыттагы форматтан тыш документтик тасмалар көрсөтүлүүчү чыгармачыл майдан. Эми болсо берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Түштүк Америкада өстүрүлгөн ашкабактын салмагы 1 тоннага жетет. Чоң өлчөмдөгү түшүмдү эгиндер фестивалына Джин Макмален аттуу киши алып келген. Ал буга чейин да түшүм фестивалына катышып келген. Анын өткөн жылкы ашкабагы 700 килограммдан ашкан болчу. Катышуучуларды таң калтырган Джин фермер эмес, ал жөн гана завод кызматкери. Өзгөчө ашкабак тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Джин Макмаленге бүгүн көптөгөн куттуктоолор айтылды. Джин Түндүк Америка боюнча эң чоң ашкабак өстүргөн. Ал 907 килограмм чыгат. Өзүнүн өзгөчө түшүмүн Висконсин штатындагы эгиндер фестивалына алып келген. Джин ашкабакты кадимкидей эле суу куюп өстүргөнүн айтат. Бул чыныгы ийгилик. Мен ушундай чоң кылып өстүрүүнү каалаган элем. Ашкабакты башка фермерлер сыяктуу эле чөбүн отоп, суу коюп караганмын. Атайын техниканын жардамысыз конкурска катышуу оңойго турбайт. Абдан кубанычтамын. Ойлогон максатым ишке ашты. Эң кызыктуусу Макмален фермер эмес, ал жөн гана заводдо эмгектенет. Өткөн жылы өстүрүп фестивалга алып келген ашкабагы 725 килограмм чыккан болчу. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар Ынтымак сайтында да жайгаштырылат. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекиткейчи сайтынан тааныша аласыздар. Мен сиздер менен кечки 6-га чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.